Коомдук жайларда тамеки тартууга жазаны катаалдаштырган мыйзам долбоору сунушталууда. Негизи саламаттыкты сактоо министрлиги чылым чегүү ден соолукка зыян деп ар дайым эле айтып келет. Жада калса тамекинин ар бир кутучасынын сыртына бадырайта жазылган. Бирок айрым адамдар тамеки чегүүнү адатка айлантып, аны таштай албайт. Эми тамеки чегүү ден соолукка эле эмес, чөнтөкөдө зыяны тие тургандай болуп калды. Эгер сунушталып жаткан мыйзам колдоо тапса, коомдук жайларда чылым тарткандарга 20 000 сом айып пул салынат. Эс алуу бактарда, билим берүү мекемелеринде, өрт чыгуучу кооптуу жайларда, саламаттыкты сактоо жайларында, маданий иш-чаралар өтчү жайларда, китепканаларда, жабык мекемелерде, ошондой эле транспортто, подъездде. Депутаттардан турган топ азыркы иштеп жаткан мыйзамга оңдоп түзөөлөрдү киргизүү менен жаңы варианттарын сунуштап жатышат. Эми коомдук жайларда тамеки, кальян, насвай тартууга таптакыр тыюу салынат. Кафе-ресторандарда тамеки чегүүчүлөр үчүн бөлмө деген болбойт. Билим берүү мекемелеринен 100 метр алыстыкта гана тамеки сатууга уруксат берилет. Ошону менен бирге тамекиге болгон баа көтөрүлөт. Эгер мыйзам долбоору өтүп калса, анда коомдук жайларда чылым чеккен адамдар 20 000 сом, юридикалык тараптар 100 000 сом айыпка жыгылат. Бирок коомчулук азырынча бул талаптарга даяр эместигин айтышат. Эл даяр эмес, мамлекет тем более. Элди даярдаш үчүн эмне кылыш керек ага? Элден эми ал көп убакыт кетет аны. Мына Западта жөн эле самы менен жойт экен колдорунан бери. Бизде андай жок да. Азыр жеткиликтүү кылып айта элек бизде элге. Мындай айылдарга барып, коомдук жайларга барып, жаштар менен биринчи сүйлөшүш керек. Элге насаат айтыш керек чоңдор. Аз көп жерде мында жок. Шарт негедир жок да. Машина коюп алышат, огулушат, бугулушат. Даяр эмес делебиз. Туура эле болуп атат да. Туура эле бул маданият бул керек да. Биздин кээ бир темеки чеккендер көрүнгөн жерде чегип, ушу абдан туура болупсуңар, туура. Мен колдойм, элдин баары колдойт. Баягы темеки чекчү жерде, атайын жерлерге барып чексе. Туура эмес, түкүргөн, темеки чеккен бул баардыгы баягы тартипсиздикке, башаламандыкка, ар түрдүү себеп да. Дүйнөдө не керек? Биринчи тартип керек, тазалык керек, анан баардыгы жакшы болот. Мыйзамды сунуштап жаткан эл өкүлдөрү, кыргыз чиновниктери бул шартка өздөрү даяр эмес дейт серепчилер. Анткени карапайым эл жогорку жакты көрүп түздөнөт. Мен жеке көз карашым боюнча бул мыйзамды кабыл албаса деле адамдардын аң сезими ошого жетиш керек да. Бул деген сөз эл даяр эмес деген сөз. 21-кылымда жашап, өзүбүз жөнүндө оюбуз бийик болгон менен элим даже интеллигенциянын өкүлдөрү болгон катмар, коомдогу катмар. Кайсыл жерде кандай сүйлөш керек, кандай жүрүш керек, элементарный жанагы жашоонун күнүмдүк нормаларын сактабайбыз да. Ал эми андан кийинки карапайым эл жөнүндө ойлонуу дагы деле эрте деп айтса болот. Бул биринчиден. Экинчиден, тигил же бул мыйзамды кабыл алаардан мурда коом, мамлекет ошого даяр болуш керек. Мыйзам долбоорун сунуштаган эл өкүлдөрү тамекинин зыяндуулугуна да токтолушкан. Мындай чектөөлөрдүн натыйжасында кээ бир өлкөлөрдө тамеки чегүү кыскарып жатканын мисал келтирүүдө. Бул мыйзамдан чыккан өзү жакшы нерсе, анткени коомдо ошондой пикирди таркатыш керек да, жаратыш керек. Ошол мыйзамдын авторлору азыр ушул мыйзамды коргой турганда чыкканда айтат. Коомдун ошо сигареттин, тамекинин зыяндуулугун, адамдарга зыяндуулугун, жаш балдарга зыяндуулугун айтса, элдер кичине ойгонот да. Бул ошол процесс маанилүү да. Негизи эле буну туура эле бул эми зыян нерсени ойлоп көрсөңөр, жаныбарлар өзүнө зыян экенин билип туруп аны колдонбойт, бирок адамдар ошол алкоголду, сигаретти колдонгону таң каласың, зыяны билип турат, бирок колдонот да. Мен ойлойм, бул туура эле нерсе депчи. Тамеки чегүү адам ден соолугуна зыяндуулугу жагынан чоң таасир тийгизет. Тамеки рак, бронхит, жөтөл сыяктуу ооруларга алып келет. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсенұлы, жаңылыктар.